Коронавируска чалдыккан адамдардын 80%-ында жыттын азайышы же толук жоголушу байкалат. Дарыгерлердин айтымында жыт сезүү органдарынын көпчүлүгү 10-14 күндүн ичинде калыбына келет. Бирок айрым бейтаптарда жыт сезүү калыбына келбей жатат. Алар үчүн атайын жыт сезүү машыгуусу бар. Таң калыштуусу көптөгөн бейтаптар муну интуитивдик түрдө жасашкан. Тренингдин башкы максаты нервти мезгил менен жандандырып туруу. Жыт сезүү машыгуусун жасоо үчүн бизге эфирдик майлар, пахта, стикер менен маркер жана капкагы бар идиштер керек. Эфир майлары дарыканаларда сатылат. Өзүңүзгө жаккан, тааныш жана сиздин организмде аллергиялык реакциясын козгобогон жыттарды тандоо сунушталат. Адатта бир эле мезгилде болжол менен 3-4 эфир майын колдонуңуз. Ал үчүн кебезди алып, ага эфир майынын бир нече тамчысынан тамчылатыңыз. Андан соң аты жазылып, стикер чапталган идишке кебезди салыңыз дагы аны жыттоону баштаңыз. Бул аралыкта жыттап жаткан өсүмдүктү элестетүү керек. Процесс 20 секундка созулат. Андан кийин биринчи жытты алып, идишти капкагы менен жаап, 30 секунд тыныгуу жасаңыз. Эми кийинки жытка өтөбүз. Эгерде сиз жашаган аймакта эфир майларын табуу кыйын болсо, анда ушундай эле иш-аракеттерди имбирь, сарымсак, апельсин, лимон, алма же сүйүктүү гүлдөрүңүздү колдонуп аткарсаңыз болот. Бир тренингде 3-4 ар кандай жытты колдонуу маанилүү. Аталган ыкманын жардамы менен жыт сезүүчү нервтер жанданып, же жаңы нервтик байланыштар пайда болот. Андыктан жытты сезбей баштаган күндөн тарта бул машыгууну колдонуу сунушталат. Ыкманы күнүнө кеминде 2 жолу кайталоо керек. Эгерде жыт сезүү сезими 3 айдын ичинде кайтып келбесе, анда эфир майларын алмаштыруу зарыл. Жытты калыбына келтирүү машыгуусу коопсуз деп эсептелгендиктен, аны узак убакытка чейин улантууга болот.